Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Орусияда жол кырсыгында каза болгон 22 жаштагы Шекербектин агасы үй жайды оңдоп, анан үйлөнөм деген ою бар эле. Орусиянын Ульяновск облусунда катталган жол кырсыгында каза болгон 22 жаштагы Шекербек Жуманалиев Орусияга 2021 жылы кеткен. Бул тууралуу анын агасы Абдумажит Таштанбеков билдирди. Анын айтымында Шекербек Жуманалиев Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Үч Коргон айыл аймагына караштуу Кызылжар айылынын тургуну. Шекербек үй бүлөдө 4 тууган, 3 бала, 1 кыз. Үйдө экинчи бала болчу. Эжесин турмушка узатып, үй жайды оңдоп, анан үйлөнөм деген ою бар эле. Кагылайын, эч кимге жамандык кылбаган, тың, жакшы бала болчу. Орусияга иштейм деген жакшы ниет менен 2021 жылы май айында кеткен. Ал жакта ар кандай жумуштарда, курулушта, фирмаларда жеткирүү кызматында иштеп жүрдү. Ата-энесине жардам кылып, акча салып турчу. Айылыбызда эң негизги дарбыз өстүрүп тиричилик кылышат. Быйыл өзү Кызылжар айылында кыйынчылык иш болбодубу? 80% дыйкан чыгашага учурап, анын айынан көпчүлүгү Орусияга кетти. Буга чейин ата-энеси дыйканчылык кыл деп чакырышкан. Дыйканчылык деле 1 жыл болуп, биринде ойдогудай болбой калат экен деп, кичине каражат чогултуп үйлөнөм деген болчу. Кирди чыкты документ жасатам деп кырсыкка туш болуп турат. Маңдайына жазган экен да, атайлап бирөө кылган жок. Бүгүн саат 10:00 чамасында Шекербектин сөөгү жерге берилди, деди ал. Ошондой эле Шекербектин апасы да Орусияда эмгектенерин, кырсык тууралуу WhatsApp группаларынан кабардар болгонун кошумчалап өттү. Маалымат үчүн 21 август күнү Ульяновск облусунда жол кырсыгы катталып, 16 адам каза болду. Алардын ичинде 14 кыргыз жараны. Мындан тышкары дагы 3 кыргыз жараны, 2 эркек, 1 аял киши ооруканага түшкөн. Өлкө башчы Садыр Жапаров Тышкы иштер министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Манас эл аралык аэропортуна каргашалуу жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине жөнөтүү үчүн атайын борт уюштурууну тапшырган. 23 августта Кыргызстанда жалпы аза күтүү күнү деп жарыяланган. Жол кырсыгынан каза болгондордун сөөгү Ошко алып келинген. Алардын жакындарына президенттин фондунан 300 000 сомдон кенемте берилет.